суроолор боюнча, суроо берүүнүн адептери боюнча бир аз кайрыла кетели. Ар бир эле келген суроолорго жооп бере берген адамды биз жинди деп ойлойбуз деп кээ бир алымдар айткан экен. Бул биринчиден. Экинчиден, келген суроого биз келгенде заматта жооп бере албайбыз. Себеби дегенде атайын биз сайтты караган инилерибиз бар, камера таткан инилерибиз. Алар чогултат, анан бир жумадан 10 күнгө чейин, 2 жумага чейин чоюлушу мүмкүн. Келген суроолорго кайра ушинтип бир жумада бир жолу чыгарып жооп берип турганга аракет кылабыз. Анан Кудай буйруса ошого сабыр кылып, кээ бир болот экен, мен суроомо эмне жооп бербей атасыңар, берилген суроого жооп бербейсиңерби деп баягындай туура эмес пикирде калып калышы мүмкүн экен. Жок, ошо чогултуп келип, анан сорттоп, анан кээ бир дагы бир жолу кайталайм, өткөндө да айтканбыз. Киндик менен тизенин ортосунда суроолор да көбөйүп кетет экен, аларды сорттоп, жокко чыгарып, анан өтө маанилүү болсо, анан мындай пайдалуу, маанилүү, керектүү суроолорду гана топтоштуруп жооп берүүгө аракет кылып атабыз. Себеби дегенде бир үй бүлөнүн ичинде атасы, келини, кызы, кайнатасы, кайненеси болуп чогуу көрүп отурган болушу мүмкүн. Ошолордо бир аз маданиясыздык, адепсиз болуп калбаш үчүн иликтеп жооп бергенге аракет кылып атабыз. Анда эмесе суроого кириштик.